Өрүксар аймагынын облус болуп түзүлгөнүнө быйыл 23 жылдын жүзү болду. Борбордон алыс жайгашкан кен байлыктуу өрөөндүн өзүнчө облус болуусу аймактын ар тараптан өнүгүшүнө өбөлгө боло алды. Бул жылдар аралыгында район шаарлардын инфраструктурасы жакшырып, жолдор салынып, социалдык объектилер курулду. Жаңы ишканалар ачылып, жумуш орундары түзүлдү. Облустун экономикасы өстү. Узап бараткан 2022 жыл Баткен облусу үчүн оңой эмес, оор жылдардан болду. Эки жолку чек ара окуясы өнүгүүгө багыт алган. Жаш облустун элин бир топ түйшүккө салды. Бирок ага карабастан өлкө башчысы Садыр Жапаровдун өзгөчө камкордугу, колдоосу менен бир катар алгылыктуу иштер аткарылып, облус өнүгүүгө карай багытын улантып келе жатат. Өткөн жылы Баткен облусун социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү максатында облуска өзгөчө макам берилип, 2022 жылы бул макамдын алкагында өрөөндү өнүктүрүү үчүн атайын программа иштелип, жыл сайын 500 миллион сом акча каражатын бөлүү каралган. Ошондой эле Баткен облусунун тургундарына 14 мамлекеттик жана муниципалдык кызматты акысыз жана жеңилдетилген негизде көрсөтүү тууралуу министрлер кабинетинен токтому кабыл алынган. Чек ара аймактарында жайгашкан 62 калктуу пункттардын жашоочуларына ар тараптуу жеңилдиктер берилди. Акысыз кызмат көрсөтүүлөр 2022 жылдын 1 мартынан тарта күчүнө кирип, бул режимге медициналык кызматтар жана жөлөк пул, пенсия сыяктуу социалдык төлөмдөр камтылган. Жөлөк пулдарга 1,20 коэффициентте кошумча төлөмдөр белгиленген. Мындан тышкары үй бүлөгө көмөк жөлөк пулуна 1000 сом, пенсияга 2000 сом кошулду. Мындан сырткары өзгөчө салык режими 2022 жылдын 1 январынан тарта ишке кирди. Жеңилдиктер чек ара аймагында жайгашкан Баткен, Лейлик жана Кадамжай райондоруна тиешелүү. Салык төлөөчүлөрдүн кызматкерлери үчүн киреше салыгынын ставкасы 5%га чейин төмөндөтүлдү. Ошондой эле Баткенде бизнес кылган ишкерлер киреше салыгы менен сатуудан алынуучу салыктан бошотулду. Өзгөчө инвестициялык режим 2022 жылдын 1 январынан тарта иштей баштады. Анын алкагында Баткендин аймагындагы ишкерликке мамлекет инвестициялык кепилдик берет. Акыркы 2 жылда Баткен облусунун кыргыз-тажик чек ара аймактарында орун алган окуялар инвестициядагы тобокелчиликти кескин түрдө көбөйтүүдө. Бирок ошого карабастан облуска инвестиция тартуунун үстүндө бир катар иш аракеттер аткарылууда. Натыйжада 2022 жылдын башынан ноябрь айына чейинки мезгилде Баткен облусунун аймагына тартылган инвестициялардын көлөмү 3 миллиард 334 миллион сомду түзүп, жалпысынан 69 долбоор ишке ашты. Баткен облусунун өнүктүрүү программасынын алкагында Кадамжай районунда алга кадам элдик демилге менен дың жерлерди өздөштүрүү боюнча ири долбоор ишке киргизилди. 1 миллиард сом акча каражаты керектелген бул долбоор үчүн мамлекеттен 634,2 миллион сом, калган сумма эл тарабынан каржыланып, бүгүнкү күндө курулуш иштери жүрүп жатат. Бул долбоор 27,8 чакырымды түзүп, келечекте 4200 гектар аянтты суу менен камсыз кылат. Лейлик районунда ирригациялык тармагындагы суу чарба каналдарын оңдоп түзөөгө 30 миллион сомдон ашык каражат бөлүнүп ишке ашууда. Кулунду каналын кеңейтүүгө жана башкы суу бөлүштүрүүчү бекетин оңдоого 250 миллион сом бөлүнгөн. Баткен районунда Эр-Торт каналын оңдоп түзөө үчүн жалпы 424 миллион сомдук иштер аткарылып, аягына чыкты. Мындан сырткары облуста 5 насостук станциянын курулушу жүрдү. Мамлекет тарабынан 35 миллион сом тегерегинде акча каражаты бөлүнүп, облус аймагында тике суу кудуктары курулуп, элге суу берилди. Жыл башынан бери облуста жалпысынан 6 кичи ГЭСти курууга инвестор тартылган. 2022 жылы жеке ишкердин аракети менен Кыштут айылындагы Кыштут дарыясына кубаттуулугу 10 мегаватт болгон сметалык баасы 700 000 АКШ долларын түзгөн чакан ГЭС курулуп ишке кирди. Ал эми Лейлик, Кадамжай районундагы кичи ГЭСтердин курулушу жүрүп жатат. Баткенде Касамиң долбоорунун алкагында электр чубалгыларын тартуу иштери жүрдү. Бул долбоор эл аралык стандарттарга ылайык электр энергиясы менен соода жүргүзүү механизмдерин иштеп чыгууга багытталган. Ал эми облуста жалпы 12 кичи цех, анын ичинде 3 тигүүчү цех инвесторлор тарабынан каржыланып ишке берилген. Кадамжай районунун Полотхан айылында автоклавдык газобетон чыгаруучу заводдун курулушу башталды. Баткен аэропорту капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Баткен районунун чек ара аймагындагы Достук айылында узундугу 17 чакырым болгон жолду асфальттоо иштери аткарылды. 54 чакырымга созулган Кадамжай Айдаркен чечме жолу курулуп пайдаланууга берилди.
64 чакырымды түзгөн Сох-Кан Зардалы жолун, ошондой эле Тунук-Суу айылынан Зардалы айылына чейинки жолдордун курулушу жүргүзүлдү. Мындан сырткары Баткен-Карабак автожолу, Айгулташ-Согумен Таян жолу, Баткен-Бужум-Кызыл жол, Достук-Кызылбел, Бужум-Чорго, Миңбулак-Чорго, Самаркандик-Даркум, Аксай-Рабат, Көкташ-Аксай-Тамдык, Көкташ-Актирек автоунаа жолдору оңдолду. 2022 жылы облус аймагында 50 социалдык объекттин курулушу жүргүзүлдү. Анын ичинде жаңы мектептер салынып пайдаланууга берилди. Атап айтсак, Кызылбел айылында сметалык баасы 75 миллион 624 миң сомго 275 орундуу Абсамат Масалиев атындагы орто мектеби пайдаланууга берилди. Ал эми Лейлек районунун Борбордук айылында 225 орунга ылайыкталган 2 кабаттуу мектеп, Үч Булак айылында 65 миллион сомго 225 орундуу Эгемендүүлүктүн 30 жылдык атындагы орто мектеп, 225 орундуу Чыңгыз Айтматов атындагы орто мектептер ачылып пайдаланууга берилди. Мындан сырткары билим күнүнө карата Баткен районунун Үчтөбө айылында 225 орундуу Үчтөбө башталгыч жаңы типтүү мектеби, Кара Токой айылында Мергенов атындагы 150 орундуу орто мектеп, Сай айылындагы Акматов атындагы 225 орундуу мектеп, Кадамжай районунун Ноугардан айылындагы номер 32 Ноугардан орто мектебинин 275 орундуу жаңы имараты ачылып пайдаланууга берилди. Ошондой эле Баткен районунун Аксай айылындагы 34 орундуу Гүлсунай балдар бакчасы жана Лейлек районунун Максат айылындагы 100 орундуу Сейтек Максат балдар бакчасы, Интернационал айылындагы 100 балага ылайыкташкан Үмүт балдар бакчасы пайдаланууга берилди. Кулунду айылындагы Бурул эне балдар бакчасынын жаңы имаратынын ачылышы болуп өттү. Ошондой эле Өзбекстан Республикасы тарабынан Самаркандек айылында Сагын Кожобаев атындагы гимназия жатак мектебинин имараты жана Мурас айылындагы Мурза Байетов атындагы орто мектебинин жаңы имараты курулуп пайдаланууга берилди. Ал эми көп жылдан бери чечилбей келген Кыштут айылындагы эскилиги жеткен мектептин ордуна 150 орунга ылайыкташкан жаңы мектептин курулушу башталды. Ошондой эле жарандарга сапаттуу медициналык тейлөө көрсөтүү максатында ФАПтардын курулушу жүрүп, натыйжада Кыштут чек айылдарында жаңы заманбап ФАПтын имараты пайдаланууга берилди. Мындан сырткары Баткенде аскер прокуратурасынын жаңы имараты салынып пайдаланууга берилди. Быйыл президенттин демилгеси менен Сүлүктү шаарында спорт комплексинин курулушу башталды. 2 кабаттуу заманбап типтеги спорт комплексинин жалпы сметалык баасы 26 миллион сомду түзөт. Учурда курулуш иштери аяктап пайдаланууга берилүү алдында турат. Ак Татыр айылында жергиликтүү бюджеттен түрткү берүүчү гранттын эсебинен заманбап спорт залдын курулушу башталды. Баткенде Иса Ахунбаев атындагы медициналык академиянын окуу дарылоо комплексин куруу үчүн капсула салынып, ага президент Садыр Жапаров катышты. Борбор көп профилдүү дарт аныктоочу жана дарылоочу стационар катары курулат. Ошону менен бирге 200 орундуу конференц-зал, 200 орундуу студенттик жатакана жана 500 кишиге ылайыкталган күндүзгү дарылоо жайы салынат. Окуу дарылоо комплекси курулуп бүткөндөн кийин 90 адис жумуш орду менен камсыз болот. Баткен районунун Самаркандек айылында 75 койкалуу оорукана курулуп жатат. Ал үчүн мамлекеттен 97 миллион 467 миң сом каражат бөлүнгөн. Баткен облусунда спорттун улуттук түрлөрүн кайра жандандыруу жана өнүктүрүү менен зарыл шарттарды түзүү максатында Кадамжай районунун Полотхан айыл өкмөтүндө улуттук ат майдандын курулушу башталды. Жыл башында Баткен облусунда чакан жана орто бизнести колдоо багытында 3%га чейин 620 миллион сом бөлүнүп, 3 жылдан 5 жылга чейин насыялар берилди. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин социалдык келишим долбоорунун алкагында облус аймагындагы ар бир район шаарлардагы 50дөн жөлөк пул алуучу жарандарга ишкердикти жүргүзүүгө көмөк көрсөтүү максатында 100 миң сомдон акча каражаты кайтарымсыз берилди. 1 августтан тарта мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысы 2 эсеге көтөрүлдү. 1 октябрдан тарта пенсиянын базалык бөлүгү 50%га жогорулады. Баткен облусунун бир катар маданият өкүлдөрү, билим берүү кызматкерлери мамлекеттик сыйлыктарды алышты. Билим берүүдөгү чоң реформалардын бири болгон мектеп директорлорун тандоо сынагы алгач Баткен облусунда башталды. 21 март Ноорус майрамы Баткен облусунда президент Садыр Жапаровдун катышуусу менен салтанаттуу түрдө белгиленди. Бишкек шаарында өткөн 1 элдик курултайга Баткен облусунан эл тарабынан дайындалган 71 делегат катышып, анда облустагы орчундуу делген чек ара, жер берүү, социалдык объектилер, жол, суу маселелерин өлкө башчысына жеткирди.
Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Баткен облусунун айрым айыл аймактарын жана айылдарын кайра атоо жөнүндө мыйзамга кол койгонуна байланыштуу 3 айыл аймактын жана 10 айылдын аты өзгөртүлдү. Лейлек районунун борборуна Исхак Разаковдун ысмы берилип, улуу инсандын айкели орнотулду. Баткен облусунун Кызыл Кыя шаарында 7 миллиончу Кыргызстандын жараны төрөлдү. 2022 жылдын сентябрь айында облус элинин башына түшкөн оор күндөрү Баткен сен жалгыз эмессиң деген ураан менен жалпы кыргыз эли тарабынан жардам көрсөтүлдү. Мамлекет тарабынан талкаланган объектилерди кайрадан калыбына келтирүү иштери ыкчам колго алынып, алгачкылардан болуп жарандардын жашап жаткан турак үйлөрдүн ордуна тургузуу иштери башталды. Натыйжада алгачкы үйлөрдүн курулушу аяктап, президенттин катышуусунда пайдаланууга берилди. 8 комнаталы мансардный мындайдан карап турган болчу, азыр эми жакшы болуп калды. Буюрса жакшы. Жакшы болсо болот. Мындан сырткары чек ара окуясында жабыркаган ишкерлерди колдоо максатында алардын банктардан алган насыялары жоюлду. 2022 жылдын 8 декабрына карата финансы кредит уюмдарына 476 карыз алуучу кайрылган. Алардын ичинен 24 миллион 716 миң сом суммасында 333 кредит жоюлган. 53 миллион 491 миң сом суммасында 202 кредит реструктуризацияланган. Кыргыз-тажик чек арасында тажик аскерлеринин кол салуусунан улам курман болгон жарандардын үй бүлөлөрүнө мамлекет тарабынан 1 миллион сомдон жана ар кандай даражадагы жаракат алгандарга 100 миң сомдон 300 миң сомго чейин акчалай жардам берилди. Чек ара окуясында өздүгүн тастыктаган документтери күйүп кеткен же жоготуп алган жарандардын документтери тез арада жана акысыз калыбына келтирүү иштери жүргүзүлдү. Натыйжада 826 жарандын документтери толугу менен калыбына келтирилди. Баткен облусундагы чек арачылардын айлык акысы 2 эсеге жогорулатылды. Ал эми Лейлек жана Баткен райондорунда кызмат өтөгөндөргө 2 коэффициенти кошулду. Аталган райондордогу чек арачылар 76 миң сомдон жогору маяна алып баштады.